Районунда жайгашкан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына тиешелүү номер 16-түзөтүү мекемесинде толук капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Учурда жазасын өтөп жаткан жарандарга кошумча жумуш орундары түзүлүп, ал эми алардын кармоо шарттары дагы жакшырды. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн номер 16-түзөтүү мекемесинин сырткы кире беришинен тартып, ички аймагына чейин толук асфальт төшөлүп, тегерек чети көрктөндүрүлгөн. Ошондой эле имараттын сырткы көрүнүштөрү бирдей өңгө боелгон. Жазасын өтөп жаткан жарандардын жатаканалары жакшырып, толук оңдолгон. Атайын кесипке үйрөтүүчү класстар, тамак ичүүчү, эс алуучу бөлмөлөрүндө бардык шарттар каралган. Жан дүйнөсүн байыткысы келген абактагыларга китепканадагы кызматта. Мындан тышкары кошумча жуунуучу жайдын жана медициналык кароодон өтө турган жайдын имараттары курулган. Айдар Ташматов түзөтүү мекемесинде жазасын өтөөдө. Учурда ал кыш чыгаруучу ишканада иштейт. Анын эркиндикке чыгуусуна 1 жыл убакыт калды. Абакта жумуш орду түзүлүп, имараттардын абалы жакшырганына ыраазы болууда. Аябай оңдолду. Бияк соң курулду, баары таза. Бүт бияк жайбай соң оңдоп беришти. Бүт жагынан, кийим жагынан, бүт заманбап нерселер, ушул телевизор, жаткан жерибиз таза, кроваттар, гастык, бүт баары таза азыр. Шарттар аябай жакшы. Түзөтүү мекемесинин аймагында кыш чыгаруучу ишкана күнүнө 50 000 кышты чыгарууга жөндөмдүү. Ал жерде иштеген жумушчуларга айлыктары өз маалында берилет. Алдыда түзөтүү мекемесинин аймагында эмерек чыгаруучу жана ширетүүчү цехтерди ачуу пландалган. Өндүрүштө азыркы убакта 90 бала иштеп атат, соттолгон. Күндө 8 саат иштешет булар. Өндүрүштүн кубаттуулугу азыр суткасына 50 000 кирпич чыгат. Жакшы бар, айлык алып атабыз. Кирпичтен чыгарган объемуна жараша алып атабыз. 3 миң тамагын берет. И я вот как приехал в 16-ю колонию, работаю тут в цеху на кирпичном заводе уже 4-й месяц. Зарплату получаем каждый месяц. Номер 16-түзөтүү мекемесинин оңдоп түзөө иштери өткөн жылдын апрель айында башталган. Анын алкагында жаза аткаруу тутумунун кызматкерлерине дагы шарттар түзүлгөн. Бул жерде 1974-жылы пайдаланууга берилген. Ошол Союз мезгилинен бери эч кандай оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес. Акыркы жылдары мына биздин президентибиздин демилгеси менен колдоо көрсөтүлүп, кабинет министри тарабынан акча бөлүнүп бизге. 2024-жылы апрель айларында ремонт иштери башталган. Ушул талапка эмгектенген акыбатынан мына быйыл бүгүнкү күндө ачылышка отурабыз. Мекемеде катаал режимдегилер отурат бизде. Бүгүнкү күндө 568 соттолгон бизде жазасын өтөп жатат. Жалпысынан мекеме 1400 местага ылайыкташтырылган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу түзөтүү мекемелери көп жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөндүктөн абалы начар болчу. Эми алар четинен оңдолууда. Буга чейин Жалал Абад облусундагы түзөтүү мекемеси толук жаңыланган. Мындан тышкары Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан номер 1 убактылуу кармоочу жайды шаардын сырткы бөлүгүнө чыгаруу боюнча иштер жүрүүдө.